мамлекетибиздин өнүгүү тарыхында кыйма чиймесинде 2005 жылы, 2010 жылы, андан улай мына пандемияга тушташ келген 20 жылы элдин арасындагы толкундоолордо башка бийлик бутактары, башка кызматтар өзүн жоготуп, деморализация болуп турганда өзүн постун таштабай, тез жардам каретасында, бөлүмдө, операциялык столдо ким иштеди? Мына сиздер, урматтуу доктурлар, медайымдар, күжүрмөн. Кажыбас ушул талыкпаган биздин санитарлар, фельдшерлер, сиздер турдуңуздар. Мы кого лечим? Мы вас обслуживаем и лечим. Мы что делаем? Там люди умирают. Все, ради Бога, пожалуйста, мы что делаем, ёбаный? Сахнада Бишкек шаарынын 6-үй медицина борборунун 4-үдүнүн педиатр врачы Бурулуш Төлөевна Рахматова чакырылат. Жыл сайын бир жолу өтө турган майрамыбыз бизге арналган. Республикада майрам көп го, ошонун эң негизгиси бизди кубантканы ошо биздин майрам. Бул майрамда биз полный удовольствие алып кетебиз, жыргап кетебиз. Ушу майрамыбыз кут болсун, барлыгыңарды ушу майрам менен куттуктайм, мейриктебиз. Коронавирус убагында өзүмдүн жардамымды элге бергенмин. Биз деген окууду бүткөндө эл үчүн кызмат кылабыз, Гиппократтын антын аткарабыз деп убада бергенбиз, ант бергенбиз. Ошонун негизинде мен жан дилимди аябастан эл менен чогуу иштегенмин.